Азыр силерге ушул Canva приложениясы аркылуу фото чакыруу жасаганды көрсөтүп берем. Ал үчүн бизге ушул Canva приложениясы керек. Canva приложениясын Play Market'ten сохранить этип аласыздар. Алгандан кийин поисковикке жазып аласыздар. Пригласительные на свадьбу деп жазып издегениңиздерде ушундай ар кандай варианттар чыгарып берет. Бул коронанын сүрөтү барлар, булар платный. Ал эми коронанын сүрөтү жоктор, булар бесплатный шаблондор. Бул жерден каалаганыңызды тандап аласыздар дагы. Мен мисалы ушуну тандайм. Керек. Ошо жазуунун үстүнө басканыңыздарда Private деп чыгат ылдыйынан. Private деп басып, ичинден өчүрүп алабыз. Үйлөнүү тойго чакыруу. Үйлөнүү тойго чакыруу. Жазып алдык. Бул жерден азыр шрифттерин өзгөртсөк болот. Андан кийин буну мында Private деп басып, Самат Элнура деп коелу. Койгондон кийин мында шрифтин өзгөртүп алсак болот. Мисалы бул жерден азыр ушул шрифтти коелу. Бул ортодо турсун десек. Көрөлү. Бул жерде деле биз декабрь деген ушул жерге жазып алайлы. Айыны декабрь. Декабрь. Bunun üstüne çırpılır dağı. Ondan keyin bunda Pride'da basıp durup saat 16:00 çırpıldı yine. Tabla tekstке koyuldu dağı. Bu жерден 2025. Ой. 2025. Bu жерден светин өзгөртүп алсак болот. 2025 эми бул жерде. Pride'ды басып бул жерге дарегини жазып. Дареги. Мисалы Манас шаары. Салтанат рестораны жазып алдык. Biraz өтө көтөрүп, андан кийинкисине бул жерге той ээлерин жазып алсак. Той ээлери Талайбек жана Жүрөк деп жазып. Ушул жерге бата турган кылып размерин biraz кичинертип. Шрифтин өзгөртүп алсак болот. Бул жерден светин да biraz көрүнө турган кылып өзгөртүп алсак болот. Мына ушуну менен биздин фото чакыруубуз даяр болду. Ушу Canva приложениясына кирип өзүңүздөр каалаган шаблонду тандап ошол жерден жасап алсаңыздар болот. Эми буну сохранить этип алабыз. Ушул толгонго чейин сыртка чыкпай туруңуздар, ошондо сохранить болуп, бул галереяңыздарга түшүп калат. Чакыруубуз даяр.